Пандемия учурунда иши токтоп, чыгым тарткан ишкерлерге өкмөт финансылык колдоо көрсөтүүдө. Ал үчүн 350 миллион сом бөлүнүп, бизнес өкүлчүлүгү ишин улантууда. Ишкерлерге финансылык колдоо көрсөтүү долбоорунан дагы кимдер каражат алса болот? Кенен Анара Мамбеткадырова айтып берет. Бул цехте азыр иш кызуу жүрүп жатканы менен 2 ай мурун пандемияга байланыштуу жумушту токтотууга туура келген. Жыйынтыгында каржылык кыйынчылыктар пайда болду. Аны чечүү үчүн РСК банкы жардамга келди. Анда төмөнкү пайыз менен 7 миллион сом насыя алып, учурда Казакстан, Россиядан келген буйрутмалар тигилүүдө. Кийимдердин сапатын технолог текшерет. Алгач кредиттин 6%-ын гана төгүп, андан кийин 3 жыл аралыгында негизги сумма төлөнөт. Кредитти ушу мурда 18% менен алчубуз дайыма. Анан кийин ушу пандемияга байланыштуу РСК банк бизге 10% менен жеңилдик көрсөттү да. Биз бул алган кредиттерди жалаң тканьга, ошо бизнеске жумшап аттык да. Бизге абдан чоң салымын кошту, чоң жардам берди ошо РСК банк. Банктардан берилүүчү жеңилдетилген кредиттин эми экинчи бөлүгү да күтүлүүдө. Ал 500 миллион сомду түзөт. Бөлүнгөн каражаттын 30% Бишкек, Ош шаарларына берилсе, калган 60% региондорго бөлүнөт. Ошондой эле жеңилдетилген насыяны алгандардын 30% айым ишкерлер болуусу каралган. Мындан тышкары буга чейин банктардан жогорку пайыздар менен кредит алган ишкерлер да кайрылса болот. Максималдуу сумма 30 миллион сомго чейин. Пайыздык чейин 4%-тан 11%-га чейин каралган. Жана 4% деген азыркы кезде көп суроо талапка ээ болуп атат. 4%-тык бул багыт кредиттер салык процедураларын санариптештирүүгө өткөн биздин ишкерлерибиз ала алышат. Ошо ишкерлерге 88 кишиге субъектке жардам бердик. Азыркы кезде экинчи траншты күтүп атабыз. Ошол экинчи транш келгенде дагы толук бардык областтарды камтыйбыз. Жана айта кетчү нерсе, бул жерде минималдуу сумма жок. Бул мисалы ири ишкер же орто деген бөлүү жок. Эми мамлекет тарабынан да 500 миллион сомдук жеңилдетилген кредиттер берилет. Ал билим берүү, айыл чарба, туризм, жеңил өнөр жайы, фармацевтика, жүк ташуу тармактарына багытталат. Анара Мамбеткадырова, Бакыт Кыязов, Рыскелдик Өкүлбеков, ЛТР Бишкек.